Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девень менен жолугушту. Анда түрдүү тармактарда, атап айтканда соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуу жаатындагы эки тараптуу мамилелердин кеңири чөйрөсү талкууланды. Эдил Байсалов Кыргызстан үчүн Кытай тарап менен кызматташуу артыкчылыктуу багыт катары саналаарын, анткени эки өлкөнүн элдерин кылымдык тарых байланыштырып, алар жакын коңшу, ишенимдүү өнөктөш жана чыныгы дос экенин белгиледи. Жолугушууда Кытай тарап Ден соолук экспресс долбоорунун алкагында жакын арада катаракта дартынан жабыркаган кыргызстандыктарды дарылоого жардам бере турган медициналык адистердин тобун жөнөтөөрү талкууланды. Ошондой эле Кытай тарап Кыргызстандан студенттерди кабыл алууну жандандырууда 2022 жылдын 25 августунан 30 сентябрына чейин элчилик Кытай Эл Республикасында билим алып жаткан студенттер үчүн виза алуу үчүн жашыл коридор ачат. Акыркы жылдары студенттер карантиндик чектөөлөрдөн улам Кытайга кирүүдө белгилүү кыйынчылыктарга туш болууда. Ошондой эле Кытай коронавирустук инфекцияга каршы 500 000 вакцина жөнөтүүгө даярданып жатканы, мындан тышкары өлкөлөр ортосундагы аба каттамдарынын интенсивдүүлүгүн жогорулатуу маселеси иштелип жатканы белгилүү болду.